Санариптик трансформация, климаттын өзгөрүшү, жаштардын активдешүүсү, ошондой эле аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Алматы шаарында буга багытталган 5 Европа биримдиги Борбордук Азия жарандык коомдун форуму өтүп жатат. Ага Европа биримдигинин институттарынын, БУ агенттиктеринин, жарандык коом уюмдарынын 150дөн ашык өкүлдөрү катышууда. Быйылкы жыйындын негизги максаты аймактагы жарандык коом уюмдарынын ролун жогорулатуу жана бул тармакка мамлекеттик колдоо көрсөтүү чараларын күчөтүү. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Казакстанда 23 миңден ашык бейөкмөт уюм катталган. Евро биримдиктин өлкө менен экономикага жана экологиядан тартып адам укуктарын коргоого чейинки көптөгөн тармактарда кызматташат. Global Gateway сыяктуу ар кандай демилгелер аркылуу эски континент уюму аймактын энергетикасын, билим берүүсүн жана экономикасын өнүктүрүүгө инвестицияларды багыттап, ар кандай программаларды ишке ашырат. Форум барысында экономикалык дамуу, турактуу энергетика, цифрландыруу және көлік. Форумдун жүрүшүндө экономикалык өнүгүү, туруктуу энергетика, санариптештирүү жана транспорттук логистика тармактарындагы инвестициялык долбоорлор талкууланат. Бул Казакстанга Европадан төз инвестицияларды тартууга мүмкүндүк берет деп эсептейбиз. Бул форум жарандык коомдун өнүгүшүнө да чоң таасир тийгизет. Форум мамлекеттер аралык байланыштарды чыңдоодо жарандык коом уюмдарынын ролун жогорулатат. Бул казакстандык бейөкмөт уюмдардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт жана жарандык коомду жалпысынан эл аралык стандарттарга жакындатат. Ыкпал етіп, азаматтық қоғамды халықаралық стандарттарға жақындатады. Гражданское общество большой плюс, по крайней мере, вот про казахстанское гражданство. Жалпысынан жарандык коом бизге көп нерсе берет деп айтар элем. Казакстандын жарандык коомунда аялдардын жана балдардын калктын социалдык жактан аярлуу катмарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргогон ар кандай аянтчалар түзүлгөн. Башкача айтканда, коомдук кеңештер активдүү иштеп жатышат. Жакында бизде электрондук петиция пайда болду. Ошентип аталган топтордун укуктарын илгерилетүү мүмкүнчүлүгү туулду. Каким-то таким образом адвокатировать, да, продвигать права вот этих групп.